Дыйкандар жер иштетүүдө негизинен техниканын жетишсиздигинен кыйналышат. Кемин районунда муниципалдык ишканаларды түзүү менен бул маселе жолго коюлду. Тагыраагы фермерлердин түшүм жыйноо, себүү иши жеңилдесин деп мекеменин кызматкерлери жаңы айыл чарба техникасын сатып алышты. Айдоочуларга унаанын ачкычын облус башчысы өзү тапшырды. Бул универсалдуу комбайн арпа, буудай, жүгүрү, таруу сыяктуу дан эгиндеринин бир канча түрүн жыйнай алат. Ал эми тракторлор жана атайын техниканын жардамы менен жер иштетип эле чектелбей, райондун айыл чарбасына тиешелүү бардык жумушту жасоого мүмкүн. Бул муниципалдык мекеме тазалыкты карайт. Кудай буюрса эми бара-бара баягы этабы менен таза суу маселесин толугу менен өткөрүп берет, социалдык маселелерди чечүү. Ошону менен биргеликте бүгүнкү күндө эми толугу менен ошо элетели, айыл эли толугу менен айыл чарба менен алектенгендиктен ушул учурунда баягы техника менен камсыздалбай калат, көп маселе чечилбей калат. Ошону менен мынакей айыл өкмөттүн күчү менен Кемин районунун өнүктүрүү фондунун жардамы менен жана ошо айыл өкмөттүн баягы лизингге алып мынакей бүгүнкү күндө ушундай техника алышты. Айыл чарба багытында жана ошо айылдын көйгөйлүү маселелерин арыктарды тазалоо, тазалыкты жүргүзүү жана бөлөк баягы маселелерди чечкенге ушундай жакшынакай техникаларды алынды да. Түшүмдү мыкты алыш үчүн дыйкандардан айдоо, себүү жана жыйноо ишин убагында аткаруу талап кылынат. Тилекке каршы мындайда техниканын жетишсиздигине маселе жаратып, анын айынан талаада эгин эгилбей, түшүм жыйналбай калат. Бул маселелерди чечүүдө жергиликтүү администрация тарабынан атайын программа каралган. Жанакы начар жашаган адамдардын списоктору бар. Өтө начар нуждасы эткен кишилерди биз бекер кылып беребиз. Бекер кылып берип жардам беребиз. А так жалпы жонунан элибизге баягы айылда менчик техникалардан бир 30-40%ге чейин ылдыйланган бааны коюп беребиз дагы. Ошонун негизинде андан тышкары дагы кыйналган кишилер эгерде азыр шартым болуп атат дегендер болсо, жерин иштетип, сээп, анан кийин урожайдан тыйын төлөп бергенге мүмкүнчүлүк беребиз. Айдоочулар буга чейин эски техника менен иштөөдө талай иштерин дээрлик колго жасагандай эле жапа чегип келишкен. Автоматташкан көп функциялуу айыл чарба жабдуусу алардын түйшүгүн 2 эсе жеңилдетерин айтып, ачкычка ээ болгон айдоочулар кубанычтарын жашырган жок. Көп жылдардан бери берки Нива комбайн айдачымын. Эми мына айыл өкмөтү, депутаттар чогулуп, губернатор, аким баары келип ушундай жакшы техника берип атат биздин айылга. Аябай сүйүнүч болуп атат. Рахмат аябай. Элге да аябай жакшы болот. Бизде жалаң эл ушул жер менен иштешет. Кызылча, эгин, жүгөрү, Кудай буйрса мына тракторлорун берип атат, селкаларын берип атат, культивациясын берип атат, комбайн беришти. Жапжаңы комбайндарын алып келип берип атат. Жаңы комбайндар. Аймактагы муниципалдык ишканалардын кызматкерлери бир гана айыл чарбасы эмес, турак жай коммуналдык чарба иштери менен да алектенет. Башкача айтканда, калкты таза суу менен камсыздоо, таштандыларды чогултуу жана райондун инфраструктурасын жакшыртуу аракети да алардын мойнунда. Эгерде бул пилоттук долбоор ийгиликтүү иштеп кете алса, мындай ишканаларды түзүүнү чүй деле эмес, өлкө боюнча жайылса болорун айтышат. Чыпара Дөөт Казакызы, Азиз Самсалиев, Азат Султаналиев, СТВ, Кемин району.